Быть живым значит рисковать. Тирүү болуу бул рискке кирүү деп өтө күчтүү сөз. Риск жөнүндө рисктин маанисин түшүндүргөн эң күчтүү сөз менин оюмча. Муну Николас Насим Талеб «Рискуя собственной шкурой» деген китебинде жазып атат. Мен ушул рисктин маанисин кеч түшүндүм, достор. Мен рисктен корккон адам экенмин. Акыркы 10 жылдык жашоомду карасам, мага жашоо бир канча мүмкүнчүлүктөрдү берген экен. Мен ошолорду коркоктук кылып, рискке кирбей, кармап кала албапмын. Азыр карап арман кылып атам, ошондо коркпой эле кадан ташташ керек эле деп. Бирок кеч болсо дагы түшүндүм. Эми силерге дагы айтып атам. Жаш болсоңор, алдыңарда ошол жашоо силерге бир канча жолу, аны күндө эле бере бербейт, ар жылы эле бере бербейт. Бир канча жолу силерге ошондой жакшы мүмкүнчүлүктөрдү бериши мүмкүн. Ошол учурларга өзүңөрдү даярдагыла. Анын үчүн рисктин маанисин түшүнгүлө. Бул жашоодо рискке кире билүү, туура учурда рискке кире билүү эң маанилүү өнөр дейлиби, билим дейлиби ошолордун бири экен. Ошол силерге бир ушундай бир мүмкүнчүлүктөр келет, силер ошондо мага окшоп коркоктук кылып, жок, мен 100% ута турган учурларда гана кирем десеңер, анда аларды кармап кала албайсыңар. Ошондой чоң мүмкүнчүлүктөр ошол бир риск менен келет экен. Ошол рискти аласыңар, киресиңер, мүмкүн жоготосуңар, бирок мүмкүн жеңип аласыңар да. Бул жашоодо мындай учурлар өтө көп болот экен. Муну мисалы азыркы учурда биткоин менен түшүндүрөлү. Биткоиндин бүгүнкү баасы мына $90,000 экен. $90,343 деп турат азыр. Кече Америкада шайлоо болордон мурда $70,000 эле, андан бир канча ай мурда $50,000 эле. Биткоин бул өйдө дагы, ылдый дагы өтө тез кыймылдаган криптовалюта. Бир карасаңар $20,000 көтөрүп кетет, бир карасаңар түшүп кетет. 2016-17 жылдарда бир канча $1,000 эле. Анан көтөрүлүп кетти дагы, $20,000 чыгып кетти. Элдин баары эми болду, биткоин ушун менен 100 болот, 200 болот деп сүйлөп атышты. Кайра түшүп кетти. Бир $3-5,000. Анан дагы кайра көтөрүлдү бир канча жылдан кийин. 60ка чыгып дагы түшүп кетти. Ушундай да. Ушул жерде мисалы чоң риск бар, Ушул рискти кантип алыш керек? Ушуну мисалы менен түшүндүрсөк. Эки тарапты тең угуш керек. Алыш керек дегендерди уксаңар ушунчалык фанаттар да буларчы. Кээ бирөөлөр айтып атат, мен эч нерсе албайм дейт. Мен квартира албайм, арендада жашайм, мен жер албайм, мага кереги жок. Ал жер же квартираң 10 жылда мынча берет экен, криптовалюта мынча берип атпайбы депчи. Бир канча бир жумада эле $20,000 көтөрүлүп кетпеди, бир 10 күндө бир $20,000 көтөрүлүп кетпеди деп айтып атышат. Бирок аларды угуп отурсаңар азыр ырыласыңар. Туура эмес рискке кирип алышыңар мүмкүн. Экинчи тарапты жакшылап угуш керек. Экинчи тарапта мисалы биткоин боюнча могул киши бар. Бул киши финансист, өтө билинген, өтө элдин баары сыйлаган финансист, философ. Ошол финанс дүйнөсүнүн адамы. Бул киши мисалы 2008 жылдагы кризисти алдын ала билген киши. Ушул киши мисалы биткоинге ишенбейт. Буга окшогон кишилерди дагы угасыңар. Алыш керек, албаш керек дегендерди угуп, белгилүү бир жерге келгенден кийин силерге жаңы маалымат калбай калат. Ошондон кийинки кадамдар риск. Ошондон кийинки кадамдарды өзүңөрдүн акылыңар менен, жүрөгүңөр менен аласыңар дагы, же утасыңар, же утуласыңар. Бирок ошондой рисктерге кирбесеңер, анда силер чоң бир утууларды албайт экенсиңер да, андай болбойт экен. Кичинекей утуулар менен эле жүрө берет экенсиңер. Ошон үчүн риск жөнүндө көбүрөөк маалымат алгыла. Мен муну рискти түшүндүрүү үчүн айтып атам. Биткоиндин рекламасын кылып же аны жамандаган жокмун. Биткоин боюнча менин көз карашым нейтралдуу. Эч кимге эч нерсе айтпайм, өзүңөр чечкиле. Рискке өзүңөр киргиле. Андан сырткары мен жазуунун мааниси жөнүндө бир айтайын деп атам, достор. Жакында Пол Грэм деген Силикон өрөөнүнүн өкүл аталарынан бири, ошол киши ошол жазуунун мааниси жөнүндө кыска бир макала жазды. Ылдый жака шилтемесин калтырып коеюн. Англис тилинде жазган, силер аны алгыла дагы чат GPT'ге жазып туруп, мына мага которуп бер десеңер, орусчага да, кыргызчага да которуп берет. Азыр эми өтө ошол жасалма интеллекттин эң пайдалуу жагы ушул. Англисче, орусча түшүнбөгөн узун макалаларды каалаган тилиңерге которосуңар. Анан өтө узун бир макала болсо, жазып туруп, ушуну мага кыскача түшүндүрүп бериши десеңер, түшүндүрүп берет. Ошол макаланы сөзсүз барып окугула. Жазуу бул ойлонуу дейт. Жазуу бул жөн эле жазуу эмес. Силер жазганда силер ойлоносуңар дейт. А ойлонгон адамдар бул дүйнөдө жеңген адамдар да. Джордан Питерсон деген дагы бир киши бар. Ал киши айтып атат, силер ойлонгонду билсеңер, жазганды билсеңер, жана сүйлөгөндү билсеңер, силер бул дүйнөнүн эң күчтүү адамдарынан болосуңар дейт. Эң мындай
коркунучтуу адамдарынан болосуңар. Бул азыркы замандын эң маанилүү өнөрлөрүнөн деп ал киши дагы айтып атат. Анча мынча өзүңөрдүн оюңарды төккүлө, жазууга төккүлө. Отуруп компьютериңар менен же эле кагазда ошол пикириңерди жазган сайын акылыңар өсөт. Акылдын булчуңдары өсөт экен, ойлонуу жөндөмүңөр өсөт экен. Эми муну бир канча жыл кылганыңарды элестеткиле. Бул кадимки эле бир канча жыл турникке тартынып, отжимание кылып жүргөн адам менен такыр эч бирин кылбаган адамдай болосуңар да. Айырма ошондой болот. Тренировка аз-аздан тренировка кылып жүргөн адам менен эч тренировка кылбаган адам 5 жылдан кийин экөөнүн да карасаңар, денеси эки башка адам болот. Силер дагы ошентип жазып турсаңар тез-тез оюңарды, ар түрдүү темада, кызыккан темаңарда жаза бергиле. Ой жүгүртүүңөрдү жазуу түрүндө кылгыла. Ошондо силердин акылыңар өсөт экен. Силер тунук ойлонуп баштайт экенсиңер. Анан сүйлөгөндө дагы ошондой тунук сүйлөйт экенсиңер. Кыскача башка адамдардан айырмаңар мындай болот экен да. Достор, бүгүн ушул эки тема жөнүндө, риск жөнүндө жана жазуунун мааниси жөнүндө силер менен сүйлөшөйүн дедим. Анда кийинки видеолордо жолукканча аман болгула.